Арбаңыздар. Ескерели эс тутумдун барында рубрикабыздан биз бул жолу чөп чабык учуруна кайрылалы деп турабыз. Ат башы малгендиктүү жер болгондуктан малга тоют камдоо ишине илгертен өзгөчө маани берилип келген. Суу баскан жерге бирин экин чыгынгандар гана беде сепкени болбосо, дээрлик көпчүлүк жерди көп жылдык чөп басып турганы анык. Жаз кеч келип, суук тартып тургандыктан бизде чөп башка аймактагыдай эки чабылбайт. Бир чаап, жыйнап алганыбызга сүйүнөбүз. Август-сентябрь менен араң жыйналып бүтөт. Түз жер тракторго чиркелген чөп чапкыч машина менен чабылып, бир күн жатып жатпай трактор тырмоогу менен сол кылына тырмалып, боолончусу түктөгүч менен боолонуп, болбосо биз сыяктуу жаштар чөмөлөлөгөнгө салынаар элек. Бул энди жүктөп ташууга даярдоо болчу. Машина прицеп дегендерге жүктөлүп, чоң үймөккө ташылып жыйылар эле. Кийинчерээк эки трактордун эки жагынан сүйрөгөн тросунун ортосуна жыйналып сүйрөлүп келген додо үймөк чөп сузгуч трактор аркылуу жыйналганы да ишти тез арбыткан болду. Муну малакуша деп коюшар эле. Көрсө валакуша деген орустун сөзү турат. Ат башы өрөөнүнүн күн батышы. Мурдагы пограничник азыркы Казыбек айылы, Боктугабак, Чет Келтебик, Сарыгоо, Орто Келтебик, Кеңеш айрык, Баш Келтебик, Бозташ, Тешик Сарыбулак, Кара Коюн, Уч жерлеринде иш кызуу жүрчү. Кайрак жер тоо чөптөрүнө чалгычылар салынаар эле. Ал түгүл бир жылдары аялдардын, энелердин чалгычылар тобунун эмгегине да күбөдөр болгонбуз. Башкелтебиктин башы мечиттен өйдөрөөк жайыкка чатырлар тигилген. Аялдар бригадасы жатып иштешет. Жол белден ылдый Алма апабыз, Гүлүпа, Жумаш, Кашипа, Арзыкан апаларыбыз баш болгон бир канча жалаң жоолук көйнөкчөн каз катар тизилген чалгычылар тобу көз жобосун алат. Эңкейе тарта кере шилтеген чалгылары күн нуруна чагылыша жаркылдайт эле. Тоо аялдын ичинде эркек аттуудан жалгыз Дардаң аке, чалгычыңагыч. Чулуу темир дөшүсү, тумшугу ичке ийилген чакан балкасы дайыма жанында. Кайракка алынып, тоголок миз болуп бараткан чалгынын мизин кежиге жагынан учун көздөй астан чыңкылдатып, дөшү менен балкасынын ортосуна ийилеп жанчып, жарып жибербей созуп, текши жука курч мизге айландырып берет. Анан сайдан эле танталган кайрак ташка аст үстүнөн узун тарта кайралып, солго түшүп кере шилтенгенде чөптү устара менен шыпыргандай алып, көз кычуусун кандырат черкен. Тоо жеринин түзөңүрөөк жерине чөп чапкыч ат машина салынган учурлар да болду. Мисалы, Медерев Такен акенин чапканын айтсак болот. Ат тырмооктордо иштегендерден Кыдык Кожониясов, Максут Өмөков, Малик Курманбеков, Жумалы Кожониясов өңдүүлөр эсте калыптыр. Чөп ташып жыйноодо арабакечтердин эмгеги өзгөчө баага ээ. Булардан эстеп атын атай турган болсок, Бактыгул Осмонов, Кожонияс Солтоев, Асан Сыдыкбеков, Талип Атабеков, Жаныбек Орозалиев, Абдраман Жанболотов, Бапалак Асан уулу, Давид Ибраев, Турган Калманбетов, Көчөрбай Абылов, Сөлпү Калбаев жана башкаларды айтсак болот. Асан акенин жанында көбүрөөк жүрүп калдым. Отуруп алып айдабастан арабасын тикесинен тура айдачу. Божуну силкип дем берип,
оңго солго тартып имерип, ышкырыгын салып шайыр шаңдуу жүрөр эле. Андан да узун шапалагы менен ат жонундагы жооруга конгон көгөндү жалпайта чапканычы. Атка боороруп бараткан жаның жаяла түшөт эле. Кайрандар, жогоруда аталган ат турмоокто иштегендерден башкасы баары өттү дүйнөдөн. Эскерели эсти тумдун барында. Эскерүү салган мен Нарынбек Абыл уулу Өскөналиев. 2024 жылдын 29 июну.